Assalamu алейкум, урматтуу Бостор Кыргызстан каналы көрүүчүлөр, куттуган күнүңүздөр менен. Машалаң жергесине чыгып келатабыз. Азыр Өзбекстандын жери аркылуу чыгып келатабыз. Мына көрүнүп турган арчалардын асты Кыргызстан болуп эсептелет. Ошол жерден чек ара. Ошол жерде мен айтып аткан жол ошол жерден салыныш керек. Бул стратегиялык жол болуп эсептелет. Мына ошол жерден айлампа кольцевой жол болушу керек Кыргызстандын. Бул биринчи планга кириле турган маселелердин бири. Азыр мынакей көрүнүп турган Өзбекстандын бактары. Быйыл суунун жаандын аз болгонуна байланыштуу буларга да суу жетпей атат. Жылдан жылга Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы элдердин ортосунда суу талаш көйгөй маселе болуп жаралып келатат. Азыр мына ушул жол бир аздан кийин чек ара постунан өтөбүз Кыргызстанга. Жогоруда көрүнүп турган мына ушул бактын үстү Кыргызстан болуп эсептелет. Тосуп алган ылдый бул Өзбекстан. Мына ушул жогору жактагы жайытты жедириш үчүн биз баягы корооду салып атабыз. Бул короодун стратегиялык мааниси бар. Бул короо бул жерде койчулар отура турган болсо, бул жака булар акырындап чыга калат. Булар аттап терегеге коюп, кичинекей таш короо сала коюп, утуру жогору жылуу аракетин көрүп атышат. Эгерде булар да ушундай немени көрө турган болсо, аракет көрүшө турган болсо, биз самолет менен гана учуп өтүшүбүз керек болот. Жайлоолорго, эс алуучу жайларга. Мындакей аз гана эле жер калган. Андан ары бийик тоолуу баскаларды көрүп турасыздар. Дагы бир 100 метр жылса, 50 метр кээ бир жерлерде уже тоого барып такалат. Быйыл суу аз болду. Мындай акыбал буларда да болбойт эле. Билесиздер, булар өтө мезгилге калып келет. Өрүктөрү солушуп атат. Жылдан жылга тоодон суу аз түшүп атат. Наркы бет тоо Кыргызстан, бул жак тоодагы Кыргызстан.